ЛТР каналында жаңылыктар маалымат кызматы, студияда мен Куат Кубанычбек уулу. Алгач бул чыгарылыштан кыскача. Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине даярдык көрүлүүдө. Токтогул ГЭСинде суу аз топтолду, бирок чектөөлөр болбойт. Кыргыз өзбек калкы эзелтен эле бири-бирине куда түшүп, кыз берип, уулу үйлөп, каны жаны сиңип кеткен. Алар улут деген түшүнүктү билбей, биз кыргызстандыкпыз деген түшүнүктү жашоодо. Шевченко чемпиондук наамын коргоду. Кыргыз мушкери каршылашын нокаутка кетирди. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан элинин ассамблеясынын төрагасы алдындагы Адылда Эркебаев менен жолугушту. Ассамблеянын улуттар аралык ынтымакты, жарандык тынчтыкты жана өлкө элинин биримдигин сактоодогу жүргүзүп жаткан чаралары талкууланды. Абдыганы Эркебаев учурдагы ишмердүүлүгү, ассамблеянын курамына кирген этникалык коомдук бирикмелер жана коомдун фонддор менен жүргүзгөн иштери тууралуу айтып берди. Ал белгилегенде аталган кызматка киришкенден тартып өлкө аймактарына бир катар сапарлар менен барган. Алардын жүрүшүндө этникалык диаспоранын жетекчилери жана жергиликтүү бийлик менен жолугушкан. Жолугушуулардын алкагында жарандык тынчтыкты бекемдөө жана Кыргызстан элинин биримдигинин маанилүүлүгү талкууланган. Президент улуттар аралык ынтымак мамлекеттин туруктуу өнүгүүсүнүн негизи болуп саналарын баса белгиледи. Мамлекет башчысы ассамблеянын жалпы граждандык иденттүүлүгүн, маданий көп түрдүүлүктү сактоонун негизинде коомду бириктирүү жана ошондой эле мүмкүн болгон чыр-чатактарды алдын алуу жана жөнгө салуу ассамблеянын өзгөчө ролу бар деп баса белгиледи. Сооронбай Жээнбеков ассамблеянын өлкөнүн аймактарындагы ишин активдештиргенин канааттануу менен белгилеп, мамлекеттик органдардын коомдук бирикмелер менен өз ара аракеттешүүсүн бекемдөө зарылдыгын баса белгиледи. Сагалдар болобу, аялдар болобу, жаштар өздөрү дагы бири менен бири сүйлөшүп, ынтымакка келип, ырбатпастан кайра ошону чечип, жөнгө салып, алдын алып иш кылганыбыз зарыл. Деги эле Кыргызстанга эч кандай чыр-чатактын кереги жок. Чыр-чатак бар жерде өнүгүү болбойт, өсүш болбойт, өзгөчө сырт жактан бизге турист да келбейт, эч кандай инвестиция да келбей калат. Ошон үчүн мен элимден суранарым, биздин ишибиздин маңызы ошол. Кыргызстанда тынчтыктан өткөн башка байлык жок, ошону бекем сактайлы. Кыргызстанда 80ден ашуун улуттун өкүлдөрү жашайт. Алар ар кайсы тилде сүйлөгөнү менен баарын ынтымак бириктирет. Көп жыл мурда Кыргызстанга келип, орночо калып калгандар да бар. Билим алууга келген чет өлкөлүк студенттерге өлкөбүз жакшы таасир калтырууда. Ар улуттун өкүлдөрү менен биздин чыгармачыл топ баарлашып келди. Бул үй бүлө 3 тилде сүйлөшөт. Орусча, кыргызча, түркчө бири-бирин түшүнүшөт. Хусейин мырза мындан 14 жыл мурда Бишкекке окуу үчүн келген. Аны ийгиликтүү аяктаган. Кыргызстандан бактысын таап, татар кызы менен түтүн булатканына 5 жылдын жүзү болду. Жубайы Мадина айым Жалал Абадтын тургуну. Учурда 2 улуттун өкүлүнөн куралган бул үй бүлө 2 кызына татыктуу тарбия беришүүдө. Улуу кызы кыргызча гимнди жатка билет. Azatlıktır yolda özgürde özseden ızdadığını kolumuzda. Kırgızstan'a gelip жалгыз гана окууну жумушта эмес, үй бүлөмдү да буякта таптым. Мен чет элден келип калсам да буякта маданиятта кичине өзгөчөлүктөр бар да. Ошол себептен бирок адам баласы баары бирдей. Бири-бирине түшүнсө болот дейм да. Биз ошондой эле Кыргызстанга алыс мамлекет болсок дагы географиялык жактан маданиятыбыз бир түптөн таралып калган да. Ошол себептен көп деле кыйынчылык болгон эмес дейм. Кыргыздар, түрктөр, мен өзүм татарым. Биз окшойбуз. Ондон ошондой кыйын болгон жок. Кыргыз тамактары да жасайм. Түрктөрдөн да бөлө өйрөнүп жасайм. 5 бармак жакшы көрөбүз, 5 бармагы. Мындай ар улуттун өкүлдөрүнөн куралган үй бүлөлөр Кыргызстанда жүздөп саналат. Анткени көп улуттун өкүлдөрү өлкөнү байырлайт. Алардын дили башка болгон менен бири-бирин түшүнүшөт. Анткени ортодо ынтымак бар. Буга өзбек, татар, тажик, кыргыздар окуган бул дарскана мисал боло алат. Мында отурган студенттер окуу жылынын башында таанышышкан. 1 жыл бою чогуу окуп, бүгүн акыркы сынакты тапшырышты. Бири-бирине жардам берип, колдоп турушат. Баарыбыз жакшы, как будто бир үй бүлө баласы болуп, ынак болуп, окуп, бири-бирибизге карашып,
Hiç kıyınçılık болгон жок. Кыргызча түштөн кийин кыргызча сабак бар. Эжебиз үйрөтө, балдар менен сүйлөштүм, китеп окудум. Башында бираз кыйналып атыштык кыргызча үйрөнгөндө. Ошон үчүн биз түркчөдөн кийин, сабактан кийин бираз калып жардам берип аттык. Ар улуттун өкүлдөрүнүн бири-бирин так жана туура түшүнүүсү үчүн тил билүүсү маанилүү. Анткени тил баарлашуунун негизги куралы. Мындай пикирде карманган Мухиттин мырза кыргыз тилин өз алдынча өздөштүргөн. Себеби ал Кыргызстанга келген 1997-жылдары кыргыз тилин оңой үйрөтүүчү китептер, окуу куралдары жок эле. Кыргыз тилине кайдыгер карабаган Мухиттин агай анын өнүгүүсүнө өз салымын кошуп келет. Kitapların Türk dil kitaplerinden kotorup yazgamız. Til başat деген kitap. Keyin başka kitaplar Kırgız tili manas toplumu деген kitaplar dayardağımız. Akırkı 3 yılın içinde Altın Köprü Kırgız tilini үйrөtүү toplumu деген 5 tom. Gönügüler kitabı. Jana alardan okup düşünүү jana başka tarmaklar boyunca ilimi izildiği kitapları görme filmler arkalı biz Евросоюздун стандарттары боюнча, тил үйрөтүү стандарттары боюнча программаларды даярдадык. Мухиттин мырзанын алдыга койгон пландары арбын. Эми Манас университетиндеги кесиптештери менен биргеликте мугалимдердин кыргыз тилин жакшы билүүсүн шарттаган окуу куралдарын даярдоонун үстүндө иштеп жатат. Бирге иштешкендеринин колдоосуна сый урматына татып келет. Китептердин 3 муunu чыкты да. Ошол 3 муунун тең баш жетекчиси болуп түздөн түз ушул кыргыз тилин чет тил катары кандай окутууда эң негизги багыттарды берип, жакшы жардамдарын аябай, анан ушул тилдердин окутулушуна өтө күйгөн инсандарыбыздын бири болуп эсептелинет. Мухиттин агай 30дан ашуун мамлекетти кыдырган, көңүлүнө Кыргызстан көбүрөөк жаккан, кыргыздардан сабырдуулукту үйрөнгөн. Кыргыз эли меймандостугу, мээримдүүлүгү менен өзгөчө дейт. Bir toyga barganda hiç kimden tartınbay, ırdayt, biyleyt, süyleyt. Bizde bolsa bol kichine men biylesem eldin göz karашınча kanday söz bolot degen tartınışlar bolot. Бирок Kırgızstanda arız kaysı adam öz önörün көрсөткөнгө аракеттенет. Бул мага жакты. Айтсак, өлкөдө 80ден ашуун ар улуттун өкүлдөрү жашайт. Алар ынтымак ырашкерликте күн кечиришет. Бул үчүн шарттар түзүлгөн. Жазгүл Сейдахматова, Рыскелди Көкүлбеков, ЛТР, Бишкек. Кыргыз өзбек калкы эзелтен эле бири-бирине куда түшүп, кыз бирип, уул үйлөп, каны жаңы сиңип кеткен. Аймактарда эки улуттан жаралган перзенттер эки салтты тең сыйлап, биз кыргызстандыкпыз деген түшүнүктө жашоодо. Ош облусунун Араван районундагы Октябрь айылында Урайымовдардын интернационал үй бүлөсү менен кабарчыбыз Зыйнат Ибраимова баарлашып келди. Региондарды өнүктүрүп, райондарды өстүрүп, рахмат алып жүрүшүм өлкөмө кошкон үлүшүм. Бул үй бүлөнүн жашоосу неберелеринин кылык жоруктары менен кызыктуу. Мындан 35 жыл мурун кыргыз жигити менен өзбек кызынын баш кошушу ошол кезде баарын таң калтырып, жада калса жергиликтүү гезит журналдарга чейин чыккан. Мен иштеп жүргөндө ошо мен неме колхозда иштеттим онда. Ошол маалда булардан сүт алып жүрдүм. Ошо барып сүйлөшүп tanışıp ошо боюнча tanışıp келип ошо менен той башталды да бизде. Холоста дейт да, ашы кыргызлар жыды окуганбыз да. Мен жаш кезимден эле кыргыздар менен чогуу өстүм. Жалал Абад облусунда жогорку окуу жайда окуп жүргөнүмдө да досторум баары кыргыз болчу. Арасында жолдошум экөөбүздүн мамилебиз сүйүүгө өсүп жетти. Алар ата-энемдин алдына келип менин колумду сурашкан. Ата-энемдин макулдугу менен мен кыргыз жигитине турмушка чыктым. Мен өзүмдү аябай бактылуу сезген менен туугандарыбыз баары таң калышыптыр. Нема болгонман? Интернационал үй бүлө 4 уулду эрезеге жеткирип, үйлөп, жайлап, очор бачар жашоо кечирүүдө. Балдары эки тилде эркин сүйлөп, эки элдин салттарын мыкты билишет. Ал тургай эки уулу кыргыз кызына үйлөнсө, экөө өзбек кызына баш кошушкан. Секин үйрөндүм эми. Юлдуз бул үй бүлөгө келин болгонуна 9 жыл болду. 2010 жылдын июль айында Ошто кырдаал курчуп турганда эки жаш чоң той менен баш кошуп, эзелтен келаткан эки элдин достугун эч ким буза албай турганын далилдешкен. Сүйүүгө нема каршылык кылмаса экен, бир бизди жакшы көрүп, себип койсоз.
Сүйүү деген улутка карабайт экен. Жолдошум экөөбүз тойдо таанышып калганбыз. Бири-бирибизди жактырып, өз каалообуз менен баш коштук. Болгону ошол убакта аймакта коменданттык саат болгондуктан тоюбуз күндүзү болгон. Кечинде улантууга тыюу салышкан. Азыр 3 балалуу болдук. Күндүз эле болгондо комендант часы болуп койгон. Ал эми үй бүлөдөгү уулдарда улут деген түшүнүк жок. Эки кандан жаралган балдар эки элдин салтын таанышат, бирок үй бүлөдө кыргыз салтын тутунат. Эми атам кыргыз, апам ошо өзбек. Бар элге өзбек, кыргыз бирдей эле мамиле кылам мен, баардыгын бирдей эле карайм. Ошо эч бөлүш жок. Бет өзбек, кыргыз аралаш эле жашайт да баары. Параванда мындай бактылуу интернационал үй бүлөлөр миңдеп саналат. Алар жашаган Октябрь айылында эле 600гө чукул кожолук болсо, анын жарымынан көбү эки улуттан куралган ынтымактуу үй бүлөлөр. Зыйнат Ибраимова, Элер Байназаров, ЛТР, Ош облусу. Түрк дүйнөсүнүн маданий борбору болгон Ош шаары ар тараптуу кулпуруп өнүгүү жолуна түштү. Ага калктар арасындагы ынтымак биримдиктин ширелгени өбөлгө түзүүдө. Мындай пикирлер бүгүн июнь окуясынын 9-жылдыгына арналган эскерүүдө айтылды. Ага вице-премьер-министри Замир Аскаров жана коомчулук өкүлдөрү катышты. Кала коомчулугу бийлик өкүлдөрү энелердин көз жашы мемориалдык эстелигине гүл чамбарларды түшүп, Юн коогасынын курмандыктарын эскерди. Эстеликке чогулган улуу кичүү көп улуттуу калкка кайрылып, бир тууган эки элдин ынтымагын эч ким буза албастыгын вице-премьер-министр Замир Аскаров белгиледи. Бүгүн мына этностаралык мамилелер бир топ мамлекетибизде жогорку деңгээлде биринчи орунга коюлуп атат. Президентибиз өзү баш болуп, премьер-министрибиз аркылуу баардык жерлерде элдердин достугу, ынтымактыгы боюнча түшүндүрүү иштери, иш пландар, иш чаралар бекитилип аткарылып атат. Көз тийбесин, көз тийбесин. Элибиз ар дайым жакшылыктардын үстүндө жүрсүн. Ушундай коголаңдуу жаман нерселерден биз ар дайым оолак болойлу. Мындан 9 жыл мурун Ош шаары бир топ жоготууларга учураган болсо, ал эми бүгүнкү күндө ар тараптуу өнүгүү жолуна түштү. Каланын көп улуттуу калкы окуяны түшүнүү менен кабыл алып, 80ден ашуун улут өкүлдөрү бүгүнкү күндө биримдикте, ынтымакта ымала менен күн кечиришүүдө. Бүгүн Ош шаарында бир коро, бир үйдө биримдикте жашап жаткан эки улут өкүлдөрү тилөө өткөрдү. Жаңы салынган үйлөрдө бир туугандай ынтымакта жашоо кечиргендерге бийлик өкүлдөрү барды. Бир короодо кошуна жашаган эки элдин жашоо турмушу жанданган. Бул үйдө ар дайым жакшылык, кубанычты кыргыз-өзбек кошуналары чогуу тосуп, бир дасторкондон даам сызышат. Азмантип кошуналар менен бирге баардыгыбыз эки улуттун адамдары бирге эле катташып, мынантип чай ичип, дасторкондо бирге отурабыз, жакшылыктуу жамандыктуу иштерибизде ар дайым чогуу болобуз. Жашаганыбызга 9 жыл болуп калды. Нормально эле жашап атабыз, тойлорго барабыз, ихсорлорго барабыз, бири-бирибизге кассаларыбыз бар. Жакшы эле жүрүпбүз. Бүгүн эки эл баарын терең түшүнүп калган. Мындан улам эки элдин тилегени өлкөдө ар дайым тынчтык, туруктуулук. Же бир материалдык жактан жардам болобу, биз ушуларга дайыма мындай жардам берип, булардын акыбалын сурап, башка күндөрү деле мына келип турушат. Биз дайыма шаардык мэрия буларды көзөмөлгө алып турабыз да. Мына азыр дагы ата-энелер менен сүйлөшүп атам, жеке дагы келип атышат. Ушу кээ биркилери жардам керек деп атат. Биз булардан жардамды аябашыбыз керек. Биз ал күндөрдү эч качан унутпашыбыз керек да. Унутушка акыбыз дагы жок эми. Бүгүн калктар арасындагы ынтымак биримдик калааны ар тараптуу өнүгүүгө жол ачууда. Андан улам кала жапжашыл гүлдөгөн таза шаарга айланып, көп улуттуу калк улуу жеңишти чогуу тосуп алды. Ал эми Түрксой эл аралык уюмунун демилгеси менен Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору аталды. Кала калкы экинчи борборго кагылган конокторду ыр бийлери, каада салты, маданияты, меймандостугу, ынтымак биримдиги менен таңдантууда. Самара Асанова, Тайра Матчан уулу, ЛТР Ош шаары. Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун болжолдуу жыйынтыгын чыгарып, анда Касым-Жомарт Токаев жеңип чыккандыгын жарыя кылды. Бул тууралуу Тенгри Ньюс KZ сайты билдирди. Болжолдуу маалыматтар боюнча Касым-Жомарт Токаев 70,65% добушка ээ болду. Бул 6,504,054 шайлоочунун макулдугу болуп эсептелет. Оппозиция талапкери Амиржан Хасанов 16,2% менен экинчи орунду ээледи. Ак жол демократиялык партиясынан Дания
Еспаева 5,2 добушка ие болду. Добуш берүүгө шайлоочулардын 77,4% катышты деп эсептелүүдө. Президент Сооронбай Жээнбеков Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев менен телефон аркылуу сүйлөшүп, кезексиз шайлоодогу ишенимдүү жеңиш менен жылуу куттуктап, боордош Казакстандын эли үчүн бул маанилүү жана жооптуу тандоо болгонун белгиледи. Сооронбай Жээнбеков жаңы шайланган президенттин ишмердиги Казакстандын мындан аркы туруктуу жана ар тараптуу өнүгүүсүнө өбөлгө түзөөрүнө ишенимин билдирди. Кыргыз-казак кызматташтыгын кеңейтүү максатында Сооронбай Жээнбеков президент Касым-Жомарт Токаевди Кыргызстанга расмий визит менен келүүгө чакырды. Мамлекет башчылары ошондой эле эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулашты. Бишкекте өтө турчу ШКУ саммитинин ишине катышуучунун алкагында жолугушуу тууралуу сүйлөшүштү. ШКУ саммитине саналуу гана күндөр калды. Кыргызстандын төрагалыгы астында өтө турган жыйынга өлкө кызуу даярдык көрүүдө. Кадырлуу коноктордун катышуусунда өтчү иш-чаралардын даярдыгы дээрлик аяктаган. Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынына мамлекеттик жана расмий визиттер менен келген өлкө жетекчилерин жогорку деңгээлде тосуп алмакчы. Маанилүү иш-чараларга болгон даярдык Айпери Самат кызынын сюжетинде. Монголия президентинин расмий визити, Кытай Эл Республикасынын төрагасынын мамлекеттик иш сапары, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын саммити жана Индия премьер-министринин расмий визити, тарых барактарынан орун алчу иш-чаралар. Бишкекте өтө турган маанилүү окуялардын катышуучулары алгач Манас аба майданына конушат. Аэропорттогу камылганы президенттин аппаратынын жетекчиси Досалы Эсеналиев көрүп чыкты. Бул аба майдан аркылуу ШКУга мүчө 8 мамлекеттин башчылары жана 4 байкоочу өлкөнүн жетекчилери өтөт. Эл аралык уюмдардын өкүлдөрүн эске алганда жалпы 1000ден ашык делегат келери күтүлүүдө. Конуу тилкелери, самолеттон тосуп алуу, ардактуу кароолдун тизилиши баары кенен талкууланды. Манас эки конокторду кабыл алуу үчүн толук даяр. Протоколдук жана техникалык маселелердин бардык спектрлери каралып жатат, делегациялардын келишиндеги программалар талкууланууда. Ошондой эле дипломатиялык протоколго ылайык тосуп алуу жөрөлгөлөрүнүн элементтери каралып жаткан учур. Мартабалуу коноктор Манас эл аралык аэропортуна келген соң ордо калаага бет алышат. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммитинин катышуучулары, ошондой эле мамлекеттик жана расмий визиттери менен келген лидерлер үчүн борбордун босогосу деп аталган аска таш стеласы толугу менен реконструкцияланды. Андагы жазуулар жаңыртылып, тышкы конструкциясы оңдолгон. Ошондой эле чет жакасы жашылдандырылып, гүлдөр отургузулуп жатат. Негизги иш-чаралар аларча мамлекеттик резиденциясында өтөт. Аталган жайдын ичиндеги жолдор оңдолуп, унаа токтотуучу аянт кеңейтилген. Азыр буга чейин 200 унаага ылайыкталган жер чоңойтулуп 500гө чейин транспортты батырууга болот. Жалпы аянты 3600 чарчы метр. Айдоочулар үчүн отура турган орундуктар жайгаштырылып, ажаткана орун алды. Конокторду талаптагыдай тосуп алуу башкы милдеттердин бири. Унадан түшкөндө алгач жаңы тургузулган ак кеме чатырчасы көрүнөт. Узундугу 42, турасы 22, бийиктиги 7 метрлик курулуш март айында колдонууга берилген. Ал атайын расмий жолугушууларды өткөрүү үчүн даярдалган. Сыртынан баары мрамор менен капталып, баскан адам кышкысын сыйгаланып кетпеш үчүн полу жылытылды. Иш-чаралардын башкы сабында Монголиянын президентинин расмий визити. Кабыл алуу үчүн аталган жерге ал өлкөнүн желеги илинген. Бул атайын президенттерди официалдуу, анан кийин гос визит менен келгенде кабыл алынуучу жерибиз мурда жок эле. Мурда мына аларча тиги жыйындар залынын алдында көчөдө гана кабыл алынчу эле. Азыр алдына мына жакшы баягы бардык шарттары менен жакшынакай ошол салтанаттуу жайды куруп бүткөрдүк. Расмий жолугушуудан кийинки жыйындарды аларча конгресс холлунда уюштуруу пландалган. Бул объекттин босогосун аттар замат килемдердин, асма шамдардын жаңыланганын байкоого болот. Ичиндеги тар жана кеңири курамдарда өтүүчү жыйындар жайы толугу менен ремонттолду. Сүйлөшүү жүргүзүлө турган столдун диаметри буга чейин 42 кишиге ылайыкталса, азыр 52 орундуу. Ушул эле имаратка кошумча чай ичүүчү бөлмө улантылды. Аянты 147 чарчы метрде элеген жайда президенттер жыйынга чейин же андан кийин кенен отуруп чай үстүндө баарлашса болот. Иш-чаранын катышуучуларынын баарына ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү отуруп иштей турган залдагы толугу менен жаңыланды.
Иш-чаралардын баары бир күндө эле аяктабайт. Андыктан ремонт иштери конок үйлөрүндө дагы жүргүзүлгөн. Президентте делегация мүчөлөрү жайгаша турган турак жайлар сырдалып, толук оңдолду. Эки президент Монголияныкы, анан премьер-министр Индияныкы гана башка гостиницада жашай турган болушту, өздөрүнүн каалоосу менен. Калгандарына бардыгы ана ушул жерден жетиштүү болот. Конокторду тамактандыруу үчүн атайын 450 адамга ылайыкталган ресторан жаңаланды. Мындан 65 жыл мурда курулган имарат буга чейин 250 орунду болчу. Анда улуттук тамак ашка басым жасалат. Сен айткандай казы карта, чучу, кымыз, жарма, шоро бардыгын коебуз. По желанию, кто значит, что желает. Каалоочулар үчүн кыргыздын турак жайында тамактанууга шарт түзүлгөн. Атайын конокторго тийилген боз үй эми жайын кышы алынбайт. Айланасы жашылдандырылып, түрдүү фигурада гүлдөр отургузулду. Алар дайыма сугарылып турушу үчүн ирригация системасы оңдолуп өттү. Буга чейин аталган тармактын абалы жакшы эмес болчу. Бардык курулуштарга жалпысынан 450 миллион сом сарпталды. Бул бюджеттен алынган эмес, каражат дайыма ШКУга мүчө мамлекеттер тарабынан көмөк катары берилип келет. Анын курамындагы мамлекеттер кайсы жерде саммит өтсө жардам көрсөтүп келишет. Каражаттан сырткары Россия техника бөлдү. 10 автобус келди, КАУЗ маркасындагы. Андан кийин Ford Mondeo деген 20 жеңил автомашина, Ford Focus деген 30 автомашина, андан тышкары 6 Мерседес үлгүсүндөгү брондолгон автомашиналар. Саммит бүткөндөн кийин мен жогорудагы аталган автомашиналардын бардыгы ушул иш башкармалыктын алдында жайгашкан автотранспорттук мекемеде калат. ШКУ саммитине арналган гала-концертти уюштуруу дагы пландалган. Анда уюмга мүчө өлкөлөрдүн руханий маданий биримдиги көрсөтүлмөкчү. Концерттин көркөм жетекчиси Султан Раев, башкы режиссеру Алтынбек Максутов. Концерт концепциясы боюнча достук кербени деп аталат. 3 бөлүктөн турган иш-чарада алгач дүйнө элдеринин достугун бекемдей турган идеялар камтылган. Экинчи бөлүктө Кыргызстандын маданият чеберлери концерт беришмекчи. Франциядан Жамил Райымбекова аттуу биздин чоң ырчыларыбыз келип отурат. Андан сырткары биздин Асанкан Жумакматов атындагы симфония оркестрі баш болгон чоң биздин ушу өнөр адамдарыбыз, өнөр топторубуз ушул жерде чоң концерт белгиленип жатат. Үчүнчү бөлүктө болсо бул жерде ошо ШОС мамлекетине катышкан жана ошо байкоочу өлкөлөрдөн болуп келген өлкөлөрдүн өнөр адамдары өздөрүнүн өнөрлөрүн тартуулайт. Концерттин жүрүшү алыр куш тайган салуу менен коштолот. Учурда алдыдагы иш-чараларга Марлен мырза 1 жаштагы тайганы булгун менен кызуу даярдык көрүп жаткан учурум. Тайганды таанышып, ушул оюндарга эл астына алып чыгып үйрөтүп көндүрүп атабыз. Азыр бардык артисттер даярдыкты кылдат жүргүзүп жатышат. Маанилүү иш-чараларга камдануу үчүн 2 айдай убакыт кетти. 13-июнь күнү жалпысынан 790 өнөр адамдары таланттарын тартуулашмакчы. Айпери Самат кызы, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР Бишкек. ШКУ мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммитин өткөрүү учурунда Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун кээ бир жолдорунда убактылуу чектөөлөр коюлат. Республикасынын жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөшүп, аталган иш-чарада жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо үчүн 1000ге жакын кызматкер тартылат. Делегациялар өтө турган Чүй облусунун жана Бишкек шаарынын аймагында иш-чараларды өткөрүү жайларында, көчөлөрдө, жолдордо маал-мал менен жолдор убактылуу жабылат. Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун аймагында өтө турган иш-чаралардын жанында 12 эвакуаторлор тартылат. Такталбаган жерлерде токтотулган жана кароосуз калган автоунаалар эвакуацияланат. Маанилүү иш-чараларды өткөрүүгө байланыштуу жашоочуларды түшүнүү менен кабыл алууңуздарды суранат. Айдоочунун эрежелери менен маданиятын сактаңыздар, транспорт каражаттарын такталбаган жерлерге токтотпоңуздар жана кароосуз калтырбаңыздар. Карама-каршы тилкеге чыгып, тыгындарды жана жол кыймылынын башка катышуучуларына ыңгайсыздыкты жаратпаңыздар. Кыргыз тарыхы дагы 3000 жылга илгериледи. Буга Кытайдын байыркы жазма булактарында кездешкен кыргыздар туурасындагы айрым маалыматтар негиз боло алат. Учурда Кыргыз-Кытай тарыхчылары биргеликте изилдөө иштерин жүргүзүүдө. Темага кабарчыбыз Айтбек Сыргакбек кызы токтолот. Кытай Кыргыз мамлекетинин
Кыргыздар байыркы элдерден экени бул тарыхый чындык. Кыргыз менен канатташ тарыхташ элдердин катарында кытайлар турат. Биздин тарых Ооз эки булактардан алынса, кытайлардын 5000 жылдан берки тарыхы жазма түрүндө сакталып калган. Анда бир канча жыл мурунку кыргыздардын мамлекеттүүлүгү, улуту туурасында тарыхый маалыматтарды кезиктирүүгө болот дешет илимпоздор. Манас мына Кытайдын өрөгүлүштөрүндө ушундай Манас мына бул жерде жазылып турат. Ушул император Манастын Кытайча аты дейт. Көрдүңөрбү? Мына ушуга окшогон мына бул Кытайдагы сүрөт, Кытай маалымат булактарындагы сүрөт, мынакей биздин эңсейдеги башындагы калпакты көрдүңөрбү? Мына Кыргыздын калпагы эңсейдеги сүрөтүбүз. Мына ушул өңдүү булактардын баардыгы Кытай маалымат булактарында сакталган. Кыргыз тарыхчылары кыргыздардын башынан өткөн доорун так маалыматтарга таянып бүгүнкү күнгө чейин маалым болбогон тарых барактарын ачуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Ага жыл башында Мурас фонду менен Кытай Эл Республикасынын тарых изилдөө институтунун ортосунда жетишилген. Кыргыздарга таандык материалдарды бирге изилдөө боюнча макулдашуусу негиз боло алат. Келишимдин алгачкы кадамы катары кытайлык тарыхчы илимпоздордун катышуусунда Кытай жазылмаларындагы маалыматтарды изилдөө, жыйноо жана жарыялоо конференциясы болуп өттү. Ilmiy konferensiyada professor Yu Tayshandın 3000 жыл мурда эле кыргыздар жөнүндө Кытай жазмасында ушундай маалыматтар бар экендиги жөнүндөгү доклад азыр окулат. Андан сырткарда кыргыздарга тиешелүү өтө кызыктуу маалыматтар бар. Хан, Тан, Суй, Кара Кытай, Монгол, Син, Манжу доорлорундагы биргелешкен изилдөөбүз дагы уланат. Буюрса алдыда дагы көптөгөн Кытайдагы музейдеги, архивдеги, китепканалардагы маалыматтарды дагы көп изилдеп ушундай жыйынтыгын коомчулукка билдирип турабыз. Кыргыз тарыхы дагы 3000 жылга илгерилейт. Анткени Кытайдын Шижи жана Ханшу деген тарыхый булактарында Денкун, Gökүн деген улуттар кыргыздарга тиешелүү экени аныкталган. Кытайдын тарых булактарынан биз көптөгөн кыргыздар туурасында материалдарды таптык. Аны изилдөө иштери башталды. Буга чейин биз жаңы таанышуу, эски таанышуу ичинде кыргыздар туурасында материалдарды тапкан болсок, азыр эски замандагы тарыхый материалдардан дагы Кыргызстан тарыхы боюнча булактар табылууда. Кытай менен Кыргызстандын тарыхынын ырааттуу изилденишин өлкө башчы колдоого алууда. Президент Сооронбай Жээнбеков апрель айында Кытай Эл Республикасынын тарыхчыларын кабыл алып, кыргыз тарыхы жөнүндө Кытай жазма булактарын биргелешип изилдөө маселесин талкуулаган. Анткени мамлекеттин тарыхын, кыргыз элинин баскан жолун, бабалардын улуу мурасын билүү, сактоо жана аларды кийинки муундарга жеткирүү өлкөнүн жана илимпоздордун ыйык милдети. Коңшу мамлекеттин арасында жазма булактары бар. Кытай мамлекетиндей чоң маалыматты сактаган архивдер биз үчүн өтө маанилүү. Ошондуктан көптөгөн тарых фактылар байыркы жазмаларда сакталып, көптөгөн сырларды катып жатканы айтпаса да түшүнүктүү. Мына ушул ишти биргелешип баштап жолго коюп жатканыбыз биз үчүн, илимий чөйрө үчүн абдан чоң мааниге ээ. Кытай жазма даректеринде кыргыздарга байланыштуу маалыматтар жыйнагы заманбап Кытай окумуштуулары тарабынан жарыяланды. Бул жыйнактар Бейжинде англис тилинде жарык көрдү. Мындан тышкары эски Кытай тилинде маалыматтар жыйналган китеп кыргыз тилине которулуп, эки элдин президенттерине тапшырылат. Айтпөз Ыргакбек кызы Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек. Бишкекте Кытай китепканасы ачылды. Анда кыргыз, кытай, орус тилдериндеги 8000ден ашуун китеп, 80 000ден көп электрондук китептер жана газет журналдар коюлган. Бүгүн анын расмий ачылуу аземи болуп өттү. Ага Кытай мамлекетинин коммунисттик партиясынын үгүттөө бөлүмүнүн министринин орун басары Ван Сяохуэй, Кытай Республикасынын толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Ду Дэвэнь катышты. Иш-чара Кытай Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин Кыргызстанга жасай турган мамлекеттик сапарын отурлай орун алды. Анда Кытай мамлекеттик маалымат бюросу менен Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинин өз ара мамилеси тууралуу меморандумга кол коюлду. Мындан тышкары бир алкак бир жол программасынын алкагында Пекин искусство көргөзмөсү жана Пекин ассоциациясынын спектакли көрсөтүлдү. Айрыкча гуманитардык маданий тармактагы кызматташууда абдан чоң окуя болуп атат. Биздин Бишкек гуманитардык университетинде Кытай павильону деген же Кытай китепканасы деген бул дүйнөгө азыр жакшы белгилүү болгон кызматташуунун бир жакшы жаңы каналы, жаңы бренди, кызматташуунун жаңы платформасы ачылып атат. Дароо айта кетиш керек, мындай
бұл чоң глобалдуу проект өзү Конфуций институттары менен өзүнүн миссиясы боюнча абдан окшош. Дүйнө жүзү боюнча азыр бүгүнкү күнгө чейин 19 гана өлкөдө ачылган. Ысык Көл облусунун Ак Суу районунда бышкан этке ууланган 19 адам аймактык ооруканага кайрылган. Аталган райондун Боз Учук айылында жергиликтүү тургундардын бири кыз узатуу тоюн өткөргөндөн кийин коңшуларын кечик ооз тийүүгө чакырган. Келген айылдаштар 9-июндан 10-уна караган түнү өздөрүн начар сезишип, тез жардам кызматына кайрылган. Аймактык ооруканага биринчилерден болуп кайрылгандардын бири дароо жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Бардык болуп ооруканага 19 адам кайрылып, алардын 7-си дарыгерлердин кароосунан кийин үйлөрүнө жиберилди. Ал эми калган 12 киши азыр жугуштуу оорулар бөлүмүндө адистердин кароосунда. Ооруканада жаткан 12 кишинин 5-өө жашы жетелек жаш өспүрүмдөр. Бул окуя боюнча оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти тийиштүү иштерди баштап, жергиликтүүлөр жеген эт жана башка азык-түлүктөрдү атайын изилдөөгө алды. Азыр ооруканага түшкөндөрдүн абалы орто, дарыгерлер күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Анан кичине бир аз эмес алып бериптир. Кешик болуп калды да бул эми. Кыргыздардын баягы той кешик ооз тийгизди. Анан көтөрүп барган, кенеде эле аз эле жегенбиз, кенеде эле борсок жегем мен. Анан бир аз эт болчу, ошого эле эметип кетти. Эртең менен саат 7-де атасы менен кызы келген биринчи жолу 33 жаштагы жигит. Ал аябай катуу болгондон реанимация жандандыруу бөлүмүнө жаткызганбыз. Кызды болсо кызы 11 жашта, аны жугуштуу бөлүмүнө жаткызганбыз. Андан кийин эле массовый 17 киши келди. Анын баарын врачтар, бүт дарыгерлердин баарыбыз чогулуп туруп карадык. Ичинен карап, состояниясына, акыбалына карап туруп, анан кийин 7 кишини үйүнө жибердик. Калган 10 адамды бул жака жаткыздык. Бүгүн 1-май райондук сотунун өндүрүшүндө кошумча нарк салыгына байланыштуу жазык иши боюнча кезектеги отурум болуп өттү. Сот ишине Эмил Кайыпов төрагалык кылууда биз адвокаттар ичинен кимесе канча жолу келбегендигин эсептедик. Эгерде мындан кийинки отурумга келбесеңер, Юстиция министрлиги менен чечишесиңер. Бул силердин укугуңар, бирок отурум кезек-кезеги менен үзгүлтүүгө учуратып жатасыңар, деп айтты Кайыпов. Андан кийин катчы себепсиз келбей калган жактоочулар өкүлдөрүнө карата протокол толтурду. Эске сала кетсек, 2018-жылы УКМКнын кызматкерлери атайын жүргүзүлгөн операциянын негизинде чет элдик жок фирмалардын мөөрлөрүн, жасалма документтерди аныктаган. Анын айынан мамлекетке 600 миллион сомдон ашык чыгым келген. Интерустрей жана Polaris фирмаларынын жетекчилери салык жана бажы кызматкерлери менен кылмыштуу келишим түзүшүп, республикалык бюджеттен мыйзамсыз 393 миллион сом чыгарып кеткен. Бардык болуп 632 миллион сомдон ашык салык төлөгөн эмес. Бул иш боюнча 13 адам күнөөлөнүүдө. Баарына тең алдамчылык, атка минерлерге кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча айып тагылууда. Бүгүн 1-май райондук сотунун өндүрүшүндө кошумча нарк салыгына байланыштуу жазык иши боюнча кезектеги отурум болуп өттү. Иш боюнча 13 киши айыпталуучу болуп өтүүдө. Бүгүнкү соттук отурумга жактоочу Турдалиев келбей калгандыгына байланыштуу соттук отурум ушул жылдын 14-июнь күнүнө саат 14:00 жылдырылды. Ысык Көлдө жаңы кодекстер талкууланды. Документтерди ишке киргизүү алдында бардык даярдыктар күчөтүлүп, сот, укук коргоо жана көзөмөл органдарынын кызматкерлери окутуудан өтүп, тажрыйба алмашуу аракеттери жүргөн. Мониторинг жүргүзүү боюнча эксперттик жумушчу топ мына ушул маселенин үстүндө аймактарда талкууларын улантууда. Сот реформасынын жүрүшүнө мониторинг жасоо боюнча эксперттик жумушчу топ Ысык Көл облусунда талкуу жүргүзүүдө. Негизинен эле аймактардагы жергиликтүү бийлик, укук коргоо органдары жаңы мыйзамдар менен кандай иштеп жатат. Бул багытта эксперттик топ иш алып барууда. Алар быйылкы жылдын май айынан бери жаңы мыйзам долбоорлору боюнча кеңири түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн эле. Азыркы тапта келип түшкөн сунуштар арбын болууда. Буга чейин Ошто болдук, Жалал Абадта болдук, Чүй облусунда болдук. Азыр мына Ысык Көлдө ар бир райондорго каратабыз. Андан сырткары эртең бүлчү Нарын областына кетебиз. Аягында жыйынтык бир анализ болот. Мен бая айтып кеттим бардыгына. Ошо анализди биз өлкө башчыбызга беребиз. Ал болсо ошо анализде кандай тосолуктар болуп атат, карама-каршылыктар кандай жагынан туура эмес жолдо болуп атат, ошонун баарын жыйынтыктап тийиштүү органдарга президент аркылуу беребиз, сунуштарын алабыз.
Өлкөдөгү кылмыш укуктук статистиканы түзүү бирдиктүү реестрдин жардамы менен болууда. Бул өз кезегинде укук коргоо органдарындагы коррупциянын деңгээлин төмөндөтүүгө жана сот системасынын ишин толук түрдө электрондук ыкмага өткөрүүгө багытталган. Мониторинг жүргүзүү тобу талкуулардын жыйынтыгында материалдык техникалык базаны чыңдоо керек экендигин белгилөөдө. Сунуштар бардык тарабында бар. Мыйзамга өзгөртүү киргизүү жөнүндө да сунуштары бар. Кээ бир сунуштарына негиздүү сунуштар бар. Уюштуруу маселеси боюнча, техника боюнча сунуштар түзүп атат. Бирок негизи жалпылап айтканда ал баарын чечиле турган маселелер экен. Мы выдвигаем наиболее актуальные предложения. Биз аймактарда мониторинг жүргүзүп, анын негизинде келип түшкөн сунуштарды карап чыгабыз. Эң эле актуалдуу сунуштарды жогорку кеңештин кароосуна коебуз. Азыркы күндө кылмыш жаза кодекси боюнча бир катар документтер даяр болду. Ошондой эле бузуулар кодекси боюнча 6 сунуш бар. Аларды да жогорку кеңешке даярдадык. Уголовно-процессуальный кодекс. Буга чейин адамды жазага тартуудагы ага катаал чара колдонуу ыкмасы кеңири жайылган, ал эми жаңы кабыл алынган кодекстердин ишке кириши менен гумандуулукка басым жасалып жатат. Кыргызстанда жаңы кодекстердин маанилүү жана негизги бөлүктөрүнүн иштеши боюнча талкуусу буга чейин өлкөнүн бир катар аймактарында өткөрүлдү. Анын негизинде 60тан ашык жаңы сунуштар түшкөн. Кундуз Кызылжарова, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу. 2019-2021 жылдары карата мамлекеттик салык кызматын өнүктүрүү стратегиясы бекитилди. Тиешелүү токтомго премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Анда бир катар артыкчылыктуу багыттар аныкталган. Ишти автоматташтыруу, салык төлөөчүлөр мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен аралыктан байланышты негиз кылып түзүү. Көмүскө экономиканы кыскартуунун негизинде ак ниет төлөөчүлөр үчүн атаандаштык чөйрөнү аныктоо. ЕЭПти интеграциялык процесстерди колдоо, салык кызматтын ишмердигин кеңейтүү каралган. Аталган документ процедураларды жеңилдетүү жана салык төлөөчүлөр үчүн бизнес жүргүзүү шарттарын жакшыртууну камтыйт. Бул бюджеттик төлөмдөр боюнча милдеттерин аткарууда убактысын үнөмдөп, материалдык чыгымдарын кыскартууну камсыз кылат. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөт жөнүндө конституциялык мыйзамга ылайык кол койгон буйруктун негизинде Туйгуналы Абдраимов өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү кызматынан бошотулду. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү азыркы мезгилде 14 миллиард 305 миллион куб метр болду. Бул былтыркыга караганда 1 миллиард 300 миллион куб метрден аз. Бул көрсөткүч күз-кыш мезгилинде керектөөчүлөрдү үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыз кылууну шарттайбы? Теманы кабарчыбыз улантат. Кыргыз гидрометтин соңку маалыматтарына ылайык Токтогул суу сактагычына суунун агып келүүсү айлык нормадан 86%га чейин сунушталгандыктан быйыл сууну аз деп айтууга болот. Бүгүнкү күнү суунун көлөмү 14 миллиард куб метрден ашык. Былтыркы жылдын ушул мезгилине карата 16 миллиард куб метрге жакын болчу. Күздө кайра биз жана кышкы сезонго кирген убакта биз 17 миллиард суу менен киребиз деген максатыбыз бар. Прогноз бүгүнкү күнгө биз прогноздогондой эле болуп атат. Буюрса күздө дагы ошого чыга турган болсок, биз жанагы кыш менен да экономдоо иштерин жүргүзөбүз. Анан кийинки жылдарда дагы мындан дагы суу азайышы мүмкүн. Ал убакта дагы кийинки жылдардагы бул максатта ушул сууну быйылкы үнөмдөш. Белгилей кетсек, суунун топтолуусу 10-июнга карата 1 күнгө секундасына 835 куб метр болсо, сарпталышы 273 куб метр. Ал эми былтыркы жылдын ушул мезгилинде 1360 куб метр суу топтолуп, 264 куб метр сарпталып турган. Белгилей кетчү нерсе, суунун чыгышы, электр энергиясынын иштеп чыгуудан көз каранды. Жайкысын өлкөсүнүн күнүнө божомол менен 20 миллион киловатт саат пайдаланышат. Суунун сарпталышы республикасынын ички керектөөлөрүнө байланыштуу. Өткөн кыштан Нарын дарыясынын жогору жагында кардын топтолушу баштагы жылдарга салыштырмалуу аз болду. Дал ушул Нарын дарыясынын жогорку жагындагы кардын топтолушуна Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү түздөн-түз көз каранды. Суунун топтолушунун активдүү мезгили май айынан сентябрга чейин созулган суат мезгили болуп эсептелет. 1-октябрга чейин 17 миллиард куб метр суу алуу пландалууда. Адистер белгилегендей, ар бир 10 күн аралыгында суунун агып келүүсү талдалып, эсептелип турат. Кенен 2 ай суунун кире турган учуру бар. Акыркы эле бир айдын ичинде почти 800 миллион куб метрге суу көбөйдү. Жамгыр жаап атат, кар эрип атат. Эми
да бир 2 ай мөңгүлөр эрийт. Анча мынча ас болушу мүмкүн. Ал эч кандай бу энергияны иштеп чыгууга анчалык деле көп эмеси зыяны болбойт да. Белгилей кетсек, Токтогул КЭСине 1200 мегаваттык Токтогул станциясы жана 800 мегаваттык Күрпсай станциясы кирет. Бул станциялар жалпы республиканы электр энергиясы менен камсыздайт. Компания чогулган суунун көлөмү күз-кыш мезгилинен эч кыйынчылыксыз өтүп, электр энергиясы менен жалпы республика аймагын камсыздоого жетерин билдирет. Демек, ички керектөөчүлөргө электр энергиясын иштеп чыгаруу боюнча эч кандай чектөөлөр болбойт. Ошентсе дагы кыргызстандыктарды электр энергиясын туура пайдалануу сунушталат. Бактыгүл Султанбек кызы, Кайнар Ормонов, ЛТР Бишкек. Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү оператор, режиссер Нуртай Борбиев узакка созулган оорудан улам 82 жашында дүйнөдөн кайтты. Ал көп жыл бою атамекендик кино тармагында эмгектенип, ондогон даректүү тасмаларды тарткан. Андан сырткары Кошой Таш, Ак Элбирстин токуму, Маңкурт, Сүйүз акымдары көркөм тасмаларын жаратып, Көчө Саманчынын жолунда фильмдеринде роль аткарган. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Нуртай Борбиев 1937 жылы 15 январда Чүй облусунун Кызыл Аскер айылында жарык дүйнөгө келген. Бишкек айыл чарба техникумунда бухгалтердик эсеп багытында билим алган. Өмүрүнүн акырына чейин өлкөсү үчүн кызмат кылып, өз кесибин мыкты билген адам эле. Артында кызы менен небереси калды. Кандай сонун чыгармаларды жаратып, ошол жерден талыкпастан ушунчалык эмгекчил болчу. Жөнөкөйлүгү абдан бизге дайыма өзүнүн насаатын айтып, кеңешип, дайыма турчу эле ошентип байкемдин элеси түбөлүк эсибизде калат. Кыргыз эл артисти 1959 жылы Кыргыз фильм киностудиясында оператордун жардамчысы катары эмгек жолун баштаган. 1961-66 жылдары өз алдынча оператор, режиссерлук ишин жүргүзгөн. 1990 жылдан тартып Келечек киностудиясынын вице-президенти болгон. Бүбү Сара Бешаналиев атындагы искусство институтунун студенттерине билим тажрыйбасын бөлүшүп келген. Бүгүн кыргыз маданияты, кыргыз кино искусствосу, кыргыз дегеле оператор мектеби, же болбосо дегеле кыргыз эли орду толгус чоң жоготуу болду. Режиссер катары жараткан тасмалары, даректүү тасмалары деги койчу, ошол кыргыз киносунда бизге, жаштарга, андан кийинки буунга бир сыймыктана турган, мактана турган чоң ис калтырып кетти. Нуртай Борбиев атамекендик кино маданият тармагында кошкон салымы чоң. Көзү тирүү болсо дагы далай иштерди жүзөгө ашырып койгон максаттарына жетмек. Тилекке каршы шумажал арабыздан алып кетти. Анын патриоттук сезиминин күчтүүлүгүн, кыйынчылыктан аксабай алга жылганын замандаштары эскерүүдө. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин демекчи. Нуртай Борбиевдин эмгекчилдиги, бийик адамгерчиликтик сапаттары өсүп келе жаткан келечеги муунга асыл өрнөк болуп калат. Анын ысымын, жаркын элесин элибиз эч качан унутпайт. Кыргыз элинин жана өзүнүн атынан Нуртай Борбиевдин үй бүлөсүнө, туугандарына жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, азасын тең бөлүшөм. Журтубуз ардактан жана сыймыктанган Нуртай агабыздын жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков. Режиссер жана оператор Нуртай Борбиевдин эмгеги жогору бааланып, бир катар сыйлыктарга татыган. Үзүрлүү эмгеги үчүн кыргыз эл артисти кыргыз маданиятына эмгек сиңирген кызматкер, ардак наамдары ыйгарылган. Тарткан фильмдеринин басымдуу бөлүгү эл аралык сыйлыктарга ээ болуп, айрымдары үчүн профессионал оператор катары 1-орунду алган. Анын эмгектери, жаркын элеси элинин эсинде түбөлүк жашай берет. Мерим Азимжанова, Аскар Маратов, ЛТР Бишкек. Бүгүн Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун эскерүү күнү. Ал 2008 жылдын 10 июнунда дүйнөдөн кайткан. Азаттык радиосу эскерүүлөрдү камтыган Айтматовдун элдиги элеси деген ат менен китеп чыгарды. Китептин бет ачары радионун Бишкек бюросунда болуп өттү. Ошондой эле 2018 жылы Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата ал мураска калтырып кеткен балдуктарды жайылтууга салым кошуу максатында Мен билген Айтматов аттуу онлайн сынагын жарыялаган. Теманы кабарчыбыз улантат.
Улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов элдин турмушун чыгармаларында чагылдырып, даңазалап, көккө тиреген болсо, азыркы күндө эл элеси жазуучуну бийиктикке көтөрүп, эскерип келет. Муну ошол Айтматовдун элдеги элеси деген аталыштагы эскерүүлөрдү камтыган китеп жарыкка чыгып, бет ачар аземи болуп өттү. Тактап айтсак, 2018-жылы Азаттык радиосу Чыңгыз Айтматовдун калтырып кеткен баалуулуктарды жайылтууга салым кошуу максатында Мен билген Айтматов аттуу онлайн сынагын жарыялаган. Ошол акцияга өз салымыбызды кошолу деп Азаттык радиосу жаз айларында онлайн сынак жарыялаган. Бизге Айтматовго качандыр бир кездешип, учурашып калган, анын адамдык бейнесин, бир мурда белгисиз мүнөзүндөгү бир сапаттарын ачып бере турган, бир окурмандар кызыгып окуй турган макала, эскерүүлөрдү жазып бериңиздер, биз мыктыларына атайын сыйлыктарды тапшырабыз деп. 78-жылы Кыргыз СССРдин конституциясын жазууга катышкан экен. Ошол комиссияда Чыңгыз Айтматов да болуп, анан кыргызча версиясында эмне үчүн мекен деген сөз родина деп жазылып калган деп Чыңгыз Айтматов каршы туруп, ошону өзгөрттүргөн экен. Өткөрүлгөн самалыкка адабият таануучулары, акын жазуучулары, окуу жайдын окутуучулары катышып, жарыкка чыккан китептин негизинде кызуу талкуулар айтылып, эскерүүлөр орун алды. Менен тааныш болгон, анан ошого жараша ар кимдин эсинде калган ошол кээ бир нерселерди бул кишилер жазып, анан китепке киргизип койгон. Кээ бири мага такыр тааныш эмес. Бирок жаңы жакшы материалдар камтылган окшойт. Мага жакты китеп. Ал эми бир жыл ичинде конкурстун кат коржунуна 100дөн ашуун эскерүү баяндары, блогтор келип түшкөн. Алардын дээрлик бардыгы Азаттыктын сайтында жарыяланып турган. Бул сынакка Каркул шаарындагы Касым Тынстанов атындагы окуу жайдын аспирантурасында билимин улап келе жаткан Ибрагим Түрхан дагы катышып, өз эскерүүсүн жолдогон. Бул китепке кирген немелерим, ошол жазгандарым Чыңгыз Айтматов менен кандай тааныштым, кандай таасирлендим, алар менен ошол кездешүүлөрдөн алган таасирленүүлөр, ошондон пайда болгон элестерди ошол жазып эме кылдым. Уюбас калемдин сыясы менен ой түркүмдөргө бай келип, өлүбөс чыгармаларды жазуунун артында дүйнө жүзүндө Чыңгыз деген эң тамгасын басып калтырган алып жазуучунун элеси анын чыгармаларында жана эл ичинде сакталып кала берет. Бул күндүн алкагында топтолуп алынган жаңылыктар түрмөгө дал ошондой болду. Түнүңүздөр бейпилдүү болсун.